УКМК Ошто баасы 20 миллион долларды түзгөн ири өлчөмдөгү баңгизат кармалды. Ош областынын аймагындагы атайын жашыруун жерге бекитилген оор жүк ташуучу унаа кармалып, анын ичинен жалпы салмагы 440 килограммдан ашык болгон баңгизат табылды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети кабарлады. Атайын кызмат билдиргендей, кармалган героиндин баасы 20 миллиондон ашат. Сотко чейинки өндүрүштүн алкагында баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө шектелген 2 жаран кармалып, УКМК убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Учурда аталган баңгизаттарга тиешеси бар адамдарды аныктоо жана аларды жоопко тартуу боюнча иш-чаралар жүрүп жатат. УКМК Кыргызстандын эгемендүүлүк жылдарында укук коргоо органдарынын практикасында биринчи жолу ушундай эри масштабтагы баңги каналынын ишине бөгөт коюлуп, рекордтук көлөмдөгү героин түрүндөгү баңгизатынын колго түшүрүүгө мүмкүнчүлүк болгонун кошумчалады. 2020-жылдагы Бириккен Улуттар Уюмунун дүйнөлүк отчетуна ылайык, дүйнө жүзүндө 35 миллион адам баңгизатын колдонуудан жабыр тартышат. Ошол эле учурда баңгизатты колдонуудан улам болжол менен 200 миңден ашык адам көз жумат. Казакстандан Кыргызстанга 4,5 тонна ун жардам катары келди. Бул тууралуу Кыргыз өлкөсүндөгү Казакстандын элчилигине маалымдашты. Маалыматка ылайык гуманитардык жүктү тапшыруу иш-чарасына Казакстандын Кыргыз өлкөсүндөгү ыйгарым укуктуу элчиси Рапил Жошубаев, Айыл суу, чарба жана аймактарды өнүктүрүү министринин орун басары Азамат Мукашев катышты. Гуманитардык жардамдын биринчи партиясы 75 вагон ун бардык санитардык нормаларды так аткаруу менен келип түштү деп жазылат маалыматта. Белгилүү болгондой, буга чейин Казакстан Кыргыз өлкөсүнө 10 миң тонна ун гуманитардык жардам катары жөнөтүлөрү маалымдалган. Аскар Акаев. Кумтөр боюнча эң одоно мыйзам бузуунун башында Акылбек Жапаров турат. Кыргызстандын туңгуч президенти Аскар Акаев Сенчера Голд арбитраждык сотко 2009-жылдагы келишимдин негизинде бергенин белгиледи. Ал маалымдагандай, 2009-жылдагы келишимде Курманбек Бакиев жана Акылбек Жапаров чет элдик компанияга көп преференция берген. Эң одоно мыйзам бузуунун башында Акылбек Жапаров турганын Акаев билдирди. Кыргызстанда иштеген чет өлкөлүк компаниялар биздин экологияны сактоого көңүл бурушу керек, зыян келтирсе зыянды төлөп бериши керек. Жогорку кеңештин негизги максаты туура, бирок айрым депутаттар айтып жаткандай, негизги максатка саясий маселени аралаштырып жаткандары чын. Саясий оюндар негизги максатка жетүүгө чоң тоскоол болот. Кумтөр боюнча маселе 2009-жылдагы келишимге барып такалат. Бирок Акылбек Жапаров 2003-жылдагы Акаевдин келишимине басым коюп жатат. Себеби 2009-жылдагы келишимде дал ушул Акылбек Жапаров түзгөн. Анын кеңеши менен Курманбек Бакиев жогорку кеңеште мыйзам катары бекитип берген. Бүгүнкү күндө Сенчера Голд ушул 2009-жылдагы келишимдин негизинде арбитраждык сотко беребиз деп жатышат. Анткени Бакиев менен Акылбек Жапаров ушул келишимде эң чоң преференция берип коюшкан. Ал өз күнөөсүн жабыш үчүн 2003-жылдагы келишимге басым жасап атат. Акылбек Жапаров Кумтөр боюнча бардык комиссияда иштеп келген адис. Ал 2003-жылдагы комиссияда да негизги мүчө болгон. Канаданын Торонто шаарына чейин барып, сыйын көрүп мактап келип, 2003-жылкы келишимди колдогон жана бир дагы кемчилигин айткан эмес, деди Акаев. Мыктыбек Абдылдаев. Жаштар кыйынбыз дейсиңер, көрсөтпөйсүңөрбү? Кол койгонго акыл керек эмес. Жогорку кеңештин депутаты Мыктыбек Абдылдаев тармактык комитеттин отурумунда Баткен областына өзгөчө статус ыйгаруу боюнча долбоорду сынга алды. Анда депутат жаштардын пиар менен алектенгенине нааразы болду. Бул долбоорго буйрукту ким берди, кимге жүктөдү десем жооп бере албайсыңар. Анан эле жаштар кыйынбыз дейсиңер. Кана кыйын болсоңор көрсөтпөйсүңөрбү? Жаштар пиар менен эле алектенип калды. Кайра эле анан инструкторлор жазып берген нерсени окуп бересиңер. Кол койгонго акылдын кереги жок. Жетекчи деген өзүнүн акылы менен бардык конкреттүү пункттарды киргизиш керек. Баткен 1 жылда мындай, 2 жылда мындай, 10 жылда мындай болот деп так көрсөтүшү керек, деди Абдылдаев.
Владимир Путин 24 май күнү Садыр Жапаров менен Сочиде жолугат. Өлкө башчы Садыр Жапаров менен Орусия президенти Владимир Путин 24 май күнү Орусиянын Сочи шаарында жолугушат. Бул тууралуу Кыргыз өлкөсүнүн Орусиядагы элчиси Гүлнара Клара Самат Владимир Путинге ишеним грамоталарын тапшыруу аземинде Путин өзү айтканын аталган өлкөнүн басылмалары жазды. Кыргыз өлкөсү менен Орусиянын стратегиялык өнөктөштүк жана союздаштык мамилелери бекемделүүдө. Биздин өлкөлөрдү жалпы тарых барактары бириктирип турат. Биз өз ара ишенимди жана бири-бирибизге болгон сый урматты сезебиз. Орусия менен Кыргыз өлкөсү соода, экономикалык, аскердик, техникалык, маданий, гуманитардык жана башка тармактарда ийгиликтүү өз ара аракеттенишүүдө. 24 майда Сочиде боло турган президент Садыр Жапаров менен жолугушуу учурунда ушул темалардын бардыгы боюнча мазмундуу баарлашабыз деген Путин. Канадалыктар кумтөрдү жардырып кеткени жатат. Мындай пикирин өздүк булактарына таянып Кундуз Ажибекова билдирди. Анын айтымында кыргыз тарап Канаданын келишимине макул болбосо кумтөрдү жардырып кетет. Кумтөр коркунучта. Жеке булактардын маалыматына ылайык, канадалыктар мөңгүлөрдүн чокусуна миналарды орнотуп кетишиптир. Эгер кыргыз бийлиги кумтөрдү тартып алса, жардырып жиберебиз деген максатта 30 жылдан бери жакшы эле пайда таап кетишти го. Ошого ыраазы болушпайбы? Кумтөрдүн жаңы жетекчиси Теңиз Бөлтүрүк тез арада миналар боюнча реакция жасашы керек, эмесе кеч болуп калат деп билдирүү калтырган. УКМК Кыргыз темир жолунун мурдагы башкы директору Дашков кармалган жок. Кыргыз темир жолу ишканасынын мурдагы башкы директору Василий Дашков улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлери тарабынан кармалган жок. Бул тууралуу кабар агенттигине УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. Мындан мурда ЖМКларда Дашков УКМКнын кызматкерлери тарабынан кармалгандыгы жана убактылуу жайга камала тургандыгы маалымдалган. Рамзан Кадыров аны түз эфирде мазактаган кишини жок кылууга убада берди. Чеченстандын башчысы Рамзан Кадыров аны түз эфирде мазактаган Instagram колдонуучусун таап жок кылууга убада берди. Кадыровду 17 майда Instagramдан түз эфир учурунда колдонуучулардын бири аны шайтан деп атаган. Ал комментарийди байкап, үнүн чыгарып окуп, скриншотун тартып, бул жазуунун автору түнкүсү уктабай эми керез айтып ыйлайт деди. Келгиле, шайтан кимибиз экенибизди карап көрөлү. Мен бир топ шайтандарды жок кылдым, сени дагы жок кылам, деди республика башчысы. Булак эркиндик медиа. Өкмөт Кытайдан Баткендеги объектилерди калыбына келтирүү үчүн жардам сурады. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Жылдыз Бакашева Кыргыз Республикасындагы Кытай эл Республикасынын атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Ду Девен менен жолугушту. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Жолугушуунун жүрүшүндө Жылдыз Бакашева Кытай тарапка Кыргыз Республикасына коронавирус инфекциясына каршы вакцина берүү менен көмөк көрсөткөндүгү үчүн ыраазычылык билдирди. Бүгүнкү күндө министрлер кабинети үчүн калкты вакцинациялоо темпин жогорулатуу артыкчылыктуу милдеттердин бири болуп саналат. Кыргыз коомчулугу Кытай тараптан келген вакцинасынын гуманитардык жүк катары берилүүсү абдан жакшы кабыл алынды. Кытай тарапка Кыргызстанга акысыз негизде 150 000 доза көлөмүндө вакциналардын экинчи партиясы бөлүү чечими үчүн ыраазычылык билдиргим келет, деди Жылдыз Бакашева. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары белгилегендей, Кыргыз тарап Кыргыз Республикасындагы социалдык экономикалык долбоорлорду ишке ашыруу үчүн Кытай өкмөтү тараптан көрсөтүлүп жаткан гранттык көмөктү жогору баалайт. Учурдан пайдалануу менен Кытай тарапка Кыргыз Республикасынын экономикасын колдоо үчүн 54 миллион АКШ доллары суммасында грант бөлгөндүгү үчүн ыраазычылык билдиргим келет, деди Жылдыз Бакашева. Ошондой эле ал Баткен областынын чектеш айылдарында жүргүзүлүп жаткан калыбына келтирүү иштери тууралуу маалымат берип, Кытай тарапка Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасындагы окуялардын натыйжасында жабыркаган калкка көмөк көрсөтүүгө даярдыгы үчүн ыраазычылык билдирди. Ал Кытай тарапка Баткен областынын инфраструктурасын жана социалдык объектилерин калыбына келтирүүгө жардам көрсөтүү мүмкүнчүлүгүн карап чыгуу
өтүнүчү менен кайрылды. Өз кезегинде Кыргыз Республикасындагы Кытай Эл Республикасынын атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Ду Девен белгилегендей, Кыргыз-Кытай кызматташтыгы жогорку деңгээлде турат. Ал эми Кыргызстан жана Кытай ортосундагы салттуу достук коронавирус инфекциясына байланыштуу кырдаалга карабастан чыңалууда жана өнүгүүдө. Элчи Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасындагы акыркы окуяларга токтолуп, Кытай тарап министрлер кабинетинин инфраструктуралык же социалдык объектилерин калыбына келтирүүгө тийиштүү жардам көрсөтүү боюнча сунуштарын карап чыгаарын белгиледи. Элчи белгилегендей, жакында Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министри Руслан Казакбаевдин Кытай Эл Республикасына болгон расмий ис сапары жогорку деңгээлде өтүп, жемиштүү болду. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар маданий гуманитардык кызматташуунун актуалдуу маселелерин да талкуулады.